Бул жерде мындай болуп атат да, эми коллегаларымдын эми бул мыйзам долбоорунун демилгөөчүлөрүнүн эң негизги аргумент мындай болуп атпайбы? Бул деген биздин ички саясат иштерибизге аралашкан, сырттан каржы алган фонддор болуп атат деп алардын эмеси эң негизги аргумент ошол болуп атат да. Бирок мындан тышкары мен буга чейин деле айтып кеткем да, мен өкмөттө вице-премьер-министр болуп иштегенде социалдык тармакта деген абдан көп 30 жылда келген жардам бейөкмөт уюмдардын аркасы менен келген жардам. Муну элде биз өлчөп өптүрүбүз. Так сумманы эч ким айта албайт. Бирок мен ошол өкмөттө иштеп жүргөндө мен муну билем. Бүгүнкү күндө жанагы биздин эмгек министрлигине барып токтошсак, ал жердеги адамдар баары эле ошол проекттер, гранттар менен иштешет да. Кризистик центрлердин көпчүлүгү мисалы аялдарга жардам берген, аларды ким каржылайт? Аларды бейөкмөт уюмдар каржылайт. Анткени мамлекет тараптан социалдык сферага абдан аз каражат бөлүнөт да. Ошондуктан ошол нерселердин баарын эске алып, мен ойлойм бул жерде саясатты өзгөчө, анан социалдык сфераны өзгөчө бөлсөк болмок да. Анан отчет берилбейт дейт. Менин билишимче, алар буга чейин деле отчет берип келишкен да. Акта жашыра турган деле баардыгы эле билет болуш керек. Ошондуктан мен коллегалар менен бул жөнүндө айтсак, эми бирибизди түшүнбөстүк болуп атат. Анан мага да ошол инициатор Аймус келип алып, сен ушул жактан туура түшүнбөй атасың деп ал киши деле айтып атат. Эми мен ал кишинин жашын сыйлайм, бирок бул жерден ой пикирине мен кошула албайм да.